Коронавируска каршы республикалык чам штабтын 7-октябрдагы маалыматына караганда вирустан кечээден бери 2 адам көз жумду. Жалпысынан коронавирустан каза болгондордун расмий катталган саны 2614 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 104 адамдан жаңы аныкталды. Өлкөдө COVID-19 инфекциясы жуккандардын жалпы саны 178.036 адамга жетти. Бир күндө 84 адам айыгып ооруканадан чыкты. Азыр ооруканада 451 адам жатат. Дагы 690 бейтап үйдөн дарыланууда. Быйыл Бишкекте күз-кыш мезгилине даярдык эрте башталды. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында 2020 жылуулук 9-октябрда берилсе, быйыл 5-октябрда берилди. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, абанын температурасы 5 күн катары менен 8 градустан төмөн болсо, жылуулук берилиши керек деген эреже бар. Анын негизинде жылуулук бериле баштады. Ошондой эле электр энергияны үнөмдөө үчүн мындай кадамга барганбыз. Азырынча 50 оорукана, 71 бала бакча, 65 мектеп жана 1903 турак жай жылуулукка кошулду. Маалыматтар саат сайын өзгөрүп турат, деди ал. Шаар мэри Борбор калаада көмүр саткан 6 отун базасы жана 10 стационардык пункт бар экендигин айтты. Көмүрдүн баасы 4800 сомго чейин көтөрүлүп, биз монополияга каршы күрөшүү агенттигине кайрылып, бирге иш жүргүзүп баштайбыз. Эгер баа негизсиз көтөрүлгөн болсо, чара көрүлөт, деди мэр. Жунушалиев кошумчалагандай, кышка карата 90 адайы техника, анын ичинде 26сы кар тазалоо техникасы даяр турат. Аны менен бирге жолго себүүчү 3000 тонна туз алынды. Москвадагы Шереметьево аба майданында бүгүн 9-октябрдын таңында учуп барган Кыргызстандын болжол менен 300дөй жараны кармалып тургандыгы тууралуу маалыматтар социалдык медиада тарап жатат. Алардын эмне себептен кармалып жаткандыгын билүү үчүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен аэропортко юристтер баргандыгы кабарланды. Буга чейин социалдык медиага бала чакасы менен учуп барган кыргызстандыктардын ID карталары чогултулуп алып, ар бири бирден өткөрүлүп Орусияга келген максатын сурап жатышкандыгы тууралуу маалыматтар тараган. Элчиликтин басма сөз кызматы бул окуя боюнча юристтер аэропорттон кайтканда дагы толук маалымат берилээрин маалымдаган.